Atım şu özüstün Kırgız tili менен айтканда чаар ат деп эле коебуз. Анан кавланга окшош болгондугу үчүн ошо кавлан деп ат коюп кулунунда келди эле. Бул келип чыгышы Польшадан келген, Европадан. Ал мунун келип чыгыштын алиги историясы ошо 500-жылда Америкага ушу биздин парганы өрөөнүнөн кеткен экен. Ошактар ушу аттарды байчасын айтканда асыл тукумга айлантырып, оша кылып, тамыр ушундай кылып, асыл мындайчасын айтканда булар өзү негизги бу жерде биздин чаарлар көп чоң болбойт. Орто бойлуу мындай неме болот, бирок жүрөгү бүтүн болот. Бул аттардын алиги жакшылык жагы атам рахмат айтар эле. 100 тоорудан бир жакшы чыкса, 100 чаардан бир жаман чыгат. Чаарды да жаман ат чыкпайт деп. Булар ошо кадимден ошо биздин торпа кулактарга чуркап келген. Азелден чуркап келген аттарга жатат. Ошон үчүн мунун ушул колунуна келген боюнча алып, шу ат кылып балдарга таптап берип атам. Тактоо эретинде сурап койсом, бул ат, бул породадагы аттар негизи эле бул апалуза деп аталатышпайбы азыркы учурдачы. Анан 500-жылдары Америкага кеткен экен, ошол жактан. Америкага кеткен экен, ушул парганы өрөөнүнөн кеткен экен да. Фергана өрөөнүнөн, Фергана өрөөнүнөн кеткен экен 500-жылда. Эми ошондон биягынече ушул Америкада ушул аттардын уругун токтотпой ушу неме кылып келип аткан экен да. Улап, өнүп туруп. Бир эзиңерде болсо, бир 4 жыл 5 жыл болуп калды, бир америкалык катын келип ушул жактан бунун уругун кайта башкалап айгырларын алып кетти да. Биздин нарын жактан жакты анга неме. Өзүнө алигин породасын истеп, кайсыдыр жерлерден белгилери бар экен, ошо белгилерин истеп жүрүп, акыры ошо нарындын бир жеринен табып, ошол атты ошо жалгыз өзүнүн самолетте дагы ошо Америкага алып кетти да. Бул урукту жаңылаш үчүн алып кеткен жери да. Булардын келип чыккан тарыхы ошондой. Ошол апалуза породасына кызыккан апанын эмнеге ушул атка аябай кызыгып калды деп ойлойсуз? Мен ага кызыгып калыштыгы, өзүнүн кызыгып калыштыгы, ал интервьюсунда айтты да, бул аттардын мындайчасын айтканда эч алигиндей арамчылык жери жок. Адал ойнойт, башка анан уругу ошо көп жылдардан бери неме болгондугу үчүн уругун жаңылайын деп эле келип шаардан ошо имени ошо Кыргызстандан келип алып кетти да. Демек ал баягындай чаардыгына карабаптыр да, өзүнүн жанагы ички бир мүнөзүнө караптыр да, аттын. Дагы экинчи жагы ошо чаарлыгы дагы бар. Анан муну Апалузада чет элдиктер, европалыктар өтө буну сыйлайт-го. Анан сулуулугуна, анан немесине мындай аттардын алиги ойноп не кылгандарына неме кылып ошондуктан издеп келди да. Болбосо ушунча жерден ушунча жерге издеп келип, анан аны муну айткан аркына алып кетиш оңой нерсе эмес да. Мен ошондой деп ойлоймун да, ушу тазалыгын. Буям мунун өзүнө келе турган бозок өтө акылдуу. Анан биркиндей бир бейман иштери жок. Айткан жериңе жүрөт, айткан жериңде турат. Учкаяк. Анан колундан эми жакшы түшүп атат. Кудай кааласа эми. Учурда канча жашта, кимден сатып алдыңыздар эле? Бир Полот деген соодагер бар, ошо Европадан ат сүрөт. Ошо баладан алганбыз. Польшадан алып келген, Ал Польшадан алып келген, 13 айлыгында алып келген. Бунун деле кардарлар көп болот атат, бирок мен муну балдарым булакка чабат деп, муну али саткым жок да. Кулун учурунда сатып алгансыз, Муну кулун учурунда сатып алгам. Канчага сатып алдыңыз эле? 4000 долларга. 4000 долларга. Учурда канча жашта? Азыр 5 жашка толду, эми 6 жашка өтөт. Али көп деле катуу улакка салып кыйнайлекпиз. Жеңил үргөтүп атырык. Сиз бул калбанды Польшадан сатып алдым деп айтып атпайсызбы? Анан бул кыргыздын жанагы кара чаар аты экендигин кантип билдиңиз? Бул түсүнөн карап билдиңизби же дене бүтүмүнөн карап билдиңизби? Мен өзүм бая айтпадымбы, ошо 500-жылда ошо бизден кеткен экен парган өрөөнүнөн депчи. Мунун немесин аны экинчи жагынан бая Америкадан келген аял кишинин немесинен постоянно көрдүм да. Акырында ошо немеден нарындан таптым, анан алдым, мындай андай дегендеринече угуп не кылдым. Демек бул ат өзүбүздөн кеткен аттар да. Урук өзүбүздөн барган.
ошондуктан ушундай чаар келип калды, ата мага телефон кылды эле, жал ошо кулунду алып балам дедим. Себеби дедим бул өзүбүздөн кеткен. Бунун теги, ата теги бизден барган. Ошондуктан муну ишке кошулган. 100% ишендиңиз, 100% ишенип, себеби аларда мындай апалуза эми азыр ала аргымдаштырып, башка немелерге коюп, ар кыл түстерин, кара чаар, кызыл чаар, сары чаарларын чыгазышып, ону рекламаладар жүрөт. Бирок негизи бизден барган. Теги бизден барган. Ата теги бизден. Ошондуктан муга мен толук ишенемин. Өзүбүздүн жылкылардын каны. Ошондуктан мен бул жылкыны мындайчасын айтканда өтө сыйлаймын, баалаймын. Бул көкбөрүнүн тарыхы жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Көкбөрүнүн тарыхы жөнүндө айта турган болсом, балдарым, көкбөрү мындайчасын айтканда башы чыны келип чыгышы Кыргыздын өзүнүн оюну болгон. Оюну болуп чыгышынын себеби Кыргыз мал менен келген көчмөн калк болгондуктан малды карышкырлар кырып жадаткандыктан эл жыйылып алып шуну чапсак болбойбу, шуну өлтүрсөк болбойбу, шуну жок кылсак болбойбу деген сөздөр менен ниет кылышып, жигиттер бүтүн аттарын минип колдуна сойылдарын алышып алып, анан амалда мынтык деген нерсе болбогон, жаа деген немелерден башка бөлөк. Анан шу сойылдар менен чыгып, акыры бөрүнү кууп жүрүп, анан чапкандан кийин көкбөрү өлгөндөн кийин анан кийин баягы малы келинче кискендер, алам кылгандар, анан кантип өчүнү алышты билбестен анан улак кылып сүдөп ойношкон. Ойноп туруп анан кийин эл сураса, карышкырды чаптык көкбөрүнү. Анан кийин раза ойнодук улак кылып делген да. Анан а күнү таштап коюшуп, анан эртеси күнү дагы кайта барышып, дагы алигин өлүгүн сүдүрүшүп ойношуп, ошондон кыргызга көкбөрү болуп оюн болуп калган. Кийин акырында карышкырды таба албай калып туруп, анан кийин карайт таппагандан кийин эмне кылышын билбестен, анан кийин серке союп, серке ойношуп, кечкини сүдөп ойноп калып, ошо боюнча көкбөрү атамазы ошо көкбөрү болуп аталып калган. Көкбөр дегенде кандай түшүнчө экенин мен билбейм. Казактардыкын көкбөрү дейт. Алар кантип тастыктап берет билбейм, бирок Кыргызда тастыктап беришинин себеби ошо келип чыгышы. Кандай болгон, эмне болгон, азыркы мен айткандай ошо көкбөрүнү өлтүрүшүп алып, улак кылып чагып ойногондуктарын айтып тастыктагандыгы үчүн ошо ЮНЕСКОга Кыргыз биринчи киргизди эле. Эми азыр кайта талаш болуп, көкбөрүнү ар кыл талаштар болуп атпайбы? Мындай тайгазан ойнобойбуз, же болбосо биз тайгазандан коркуп атырык, анан жерге ойнойбуз, андай мындай деген талаш тартыштар болуп атыр. Эми бу тайгазандарга кийинки чыккан. Биздин ата бабабыздын мурунда ошо жерге эле пакке эле ойногон. Жерге ойногон. Ошо жерге ойноп, пак кылып, ошо пакке таштап. Мен деле жаштыгымда көкбөрү чабып жүргөм, Биз да аны уйдун эски талпагын эле чабып ойночубуз. Талпакка эле таштап, ошо талпакка таштамай деле кыйын. Себеби талпактын өзүнүн үстүнө ташташ керек. Башка деген немелери бар. Ошондуктан эми азыр кандай чечимге келишет, эми дүниелик деңгел буну аныктайт да. Демек сиз өзүңүз да жаш кезиңизде чапкан турбайсызбы? Азыр 70-ке келип калдым балам. Азыр деле аттамын. Азыр деле ойноймун улакты. Балдарым деле ойноп атыр. 3 балам бар, 3-өө деле ойноп атыр. Биздиге Орто Азия боюнча мен барбаган жерим калбады. Менин Казактан досторум бар, Өзбектен досторум бар, Тажиктен досторум бар. Кыргыздыкы эми өзүбүздүкү Кыргызстанда эме кылып жүргөнбүз. Мен өзү Аксынын кулуну болом. Бул ат адамдын да атын таанытат деген чын экен да, бул ат аркылуу көп элдерге барыпсыз, жерлерди көрүпсүз, Мисал, мындайчасын айтканда, бир районго аким боло турган болсоң, же ошо райондун чөлкөмүндөгү эле тааный турган болсо, ал 6 күндө ал аким иштен бошогондон кийин аты жөнү эзиңен чыгып кетет элдинчи. Анан улак чабып жүргөн болсоң, мисал, кайсы республикага бара турган болсоң, ошол жерде атак даңкың чыга турган болсо, алардын эсинде түбөлүккө каласың. Палан жерден паланчы деген улакчы келген, анандай кылып чапкан, андай кылып чапкан, мындай кылып чапкан деген сөздөр түбөлүккө калып кетет да. Мындай нерсенин эми мына
Кыргызстан желегин көтөрүп жүрген, дүйнөгө көтөрүп жүрген чемпиондорубуздун немелери эм деңгээли эм ошондой да. Биздин Көкбөрүдө деле, Улакта деле ошондой. Минип турган атым жөнүндө айта кете турган болсом, бул өзүбүздүн колдон чыккан аттардан. Bunun atası var bolчу. Atasının atı деле Самурай эле. Мен муну көп жыл чабып жүрдүм. Шу менен атактан конуп негизин түспөйлү дәл ушу баласындай болчу. Бирок аны өлтүрүп алдык. Өлтүрүп алгандан шу баласы калып кетти. Шу баласын эми балдарым ат кылып берген, балдарым чабып турат. Эмне болуп өлтүрүп алдыңар? Айгырга салдык эле каны күйүп кетип. Немеден Белотускеден Сокулуктан жүктөп келдик, болбоду. Анан союп алдык. Ошондон шу баласы калган. Эми баласын булар эми ушу Новый Кыргызскийге жатат. Өзү булар түү негизи Таластан барган. Таластын ошо атасы Таластан барган болчу. Атасын көп жыл улакка чабып жүрдүк. Булардын могу чаарлардан айырмасы булардын жаны катуу болот. Жан мынчага чарчап калып, же болбосо токтоп калыш деген нерсе болбойт. Алы канча болсо ошончо аракет кыла турган порода болот да булар. Анан мунун немеси өтө сөөгү катуу. Анан мунуга породаларга окшош, Буротула элегиндей жаны бошоң эмес да. Муну породалардын жаны бош болот. Чистокровныйлардын. Бул өзүбүздүн кыргыз жылкылардын жаны катуу болот. Анча мынчага элегиндей токтоп калып, же болбосо мындай алы чагынча аракет кылган жылкы болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда Апалуза породасындагы каблан жана кыргыздын карабайыр аты Самурай менен таанышып кеттиңиздер. Эмки кезек Көк тоодо. Көк тоо деп атап коюшум ар бир адамдын ниети болот, ой максаты болот. Ушу көк тоодой салебеттүү болсун, көк тоодой жашуу болсун, көк тоодой мындай элге көрүнүп турсун деген ой максат менен атын Көк тоо деп койдум эле. Ошо чоң балама ат кылып бергем. Аты Данияр. Баласы бул эми азыр 4 жашка эме өтүп атат. Жеңил нагындай көкбөрүлөргө ойнотуп атабыз, машыктырып. Али чоң жыйындарга сала элекпиз. Кудай кааласа ой максатыбыз келечекте бир Кыргызстанда атактуу даңктуу аттардын бири болот деген оюм бар. Ошоңго ушу балдарымга этияттап жетелеп жүрөбүз. Бунун атасы Европадан келген ат. Энеси ушу Чуйский ушул жерден неме кылган, бирок Карабайыр аргындашты ушул жерден ушундай бир порода чыгазып неме кылып атабыз да. Бул жогоруда каблан Самурай менен таанышып кетпедикпи? Породалары өзүбүздүн эле кыргыздын Карабайыр атына карайт экен да. Анан бул атыңыз дагы жарым-жартылай кыргыздын Карабайыр аты экен. Анан сиз көбүнчө ушул кыргыздын Карабайыр породасына басым жасап атканыңыздын себеби эмнеде? Себеби бул эзелтен эле өзүбүздүн кыргыз Карабайырлардын мындай кылган кызматы, келип чыгышы, алардын тарыхына жата турган болсок. Манас миңге катышкам. Ошо Манас миңде барганыбызда мына Манас атабыздын дövrүндө ушу Ашхабадтан ушу Таласкача чабарман жөнөткөн экен. Şu çavarman jönötkөндө at çaptırgan eken. Şu күнүнө 80 kilometrden çurkagan eken. Күнүнө 80 kilometrden çurkatıp, kança kilometrligi manga azır tayın yok. Toşun sepirin bilbeyim. Bирок şu күнүнө 80 kilometrden çurkap, şu jalan Kırgızстын Карабайыр жыркызы жетип келген экен. Şunu эми 1000 жылдан кийин şu болуп өткөн окуя мындай эпос болуп калганбы, же болуп өткөн окуя акыйкатта бар болгонбу, же жок болгонбу, шуну кайтадан şu испат кылыш үчүн мына Манастын 1000 жылдыгын кылдык. Şu Манастын 1000 жылдыгында şu Ашхабадтан 170 порода ат коюп бериптир да. Байгегеч. Шунда 40 күн чуркады. 40 күн чуркаган.
Şu Kırgızстан Карабайыр жылкысынан 9 жылкы кирип келди. Биз ошонун үстүндө турдук. 9 жылкы кирип келди. Şu 9 жылкыдагы 9 жылкы жанан Кыргызстан Карабайыр. Көп чоң эмес, көп кичине эмес. Булчуңдары келишкен, анан карчыгалары кенен, мойнундай еттүү келген, жоон мойнундан, анан туяктары, мына балбам туяк болуп мындай жоон болуп келген, өзүнүн чисто ошо Карабайыр жылкылар жетип келди. А калган породалар жер жүзү боюнча 170 порода кое берген экен. Ар бир породадон бирден күлүктү кое берген экен. Но кээ бирлер породалар ызыкка чыдабайт экен. Кээ бир немелер немеге таштуу жерге чуркай албайт экен. Кээ бирлери өргө немеге чуркай албайт экен. Ana ошондой жылкылар калып кетти. А биздин кыргыз жылкы ташка деле чуркайт экен, сууга деле чуркайт экен, ызыкта деле чуркайт экен, мустактагы эми таки чуркайт. Шуның үчүн биздин Кыргызстан Карабайыр жылкысы бул дүйнөдөгү породалардын ичинде эң алдыңкы чыдамдуу, чыдамдуу, эң алигиндей арияттуу жылкы деп ойлойм да. Ошондуктан мен Карабайырды жакшы көрөм. Бул илгери кыргыздар жанагындай аттары жайлоодо оттоп, витаминдерге бай чөп жемдерди жеп келишкен эмеспи? Анан азыркы тапта бул аттарыңыз сарайда эле турат да. Анан бул аттарды баягындай витаминге толуу азыктар менен тамактандырууда кандай чараларды колдонобуз? Кошумча витаминдерди бересизби? Эми сенин кебиң туура. Мурунтан ушу жайлоодо, төрдөгү отторду алиге көгүргендерди же болбосо башка бетегелүү отторду жеп жүрген жылкынын өңү менен колдо багылган жылкынын өңү бөлөк болот. Анан алардын негизги чучугуна толо турган нерселери ham башкача болот. Эми азыркы тапта ошо сен айтып аткан витаминдерди берген менен деле жайлоонун немесине окшобойт. Окшобостун себеби ал жайлоодун кыргыздар айтып койгондой жылкы оттойт чөптүн түрлөрүн деген. Çöptün türlerini ottogonduk üçün al jayloodun otun jegen жылкынын өңү бөлөк болот. Анан алардын мындай суу тушу башкалары деле башкача болот. Азыркы колдо багып атканда эми витаминди кошобуз. Кошуп берип турса кылабыз, баары жайлоодукуна окшобойт. Илгери аталарыбыз айтчу, төрдү жеген жылкы бөлөк болот деп. Ал төрдүн чөбү бөлөк болгон, алардын витаминдери бөлөк болгон, алар башка, азыркы немелери башка. Негизи эле жанагындай каны кайнап турган аттардын көзү кызыл болот дешет да. Бул көктөөнүн дагы көздөрү кызарып калыптыр. Ошондой мындайчасын айтканда кайраты бийик жылкыныкы ошондой болот да. Ошондой неме кылып турат. Көзү ойгок деп, кыргызда көзү ойгок деп коет. Көзү ойгок болуп эмне кылып турса, ana ошондой жерлери жагымдуу болот да адамгачы. Ошондуктан бул тулпар жаныбар келечекте бир жакшы тулпар чыгат деген ой максатым бар. Балдарымын чоңу Данияр, андан кийинкиси Ноорозбек, андан кийинкиси Элдияр, үч уулум бар. Үчөө эми улак чабып турат. Үчөөүнү эми бирден ат кылып бергем. Ошол мына чоңу Данияр Манас миңде ойногон. Манас миңде ойноп, ошо Жалал Абад областында Манас миңде ойноп, жакшы эрежелерге эришкен. Ошондон бери эми аламан улактарда, көкбөрүлөрдө ойноп не кылып жүрөт. Курбанбек 500'те эми ойнодук. Эми кая шүгүр менин жолуму жолдошуп ат жаатында жүрөт турбайбы? Ат жалында ойношуп атат. Бул 21-кылымда баягындай кыз келиндер дагы эркектер менен теңме-тең тайлашып баягындай көрүп жүрөбүз. Эрежесиз Эрмуш Ташта, Валентина Шевченко, эркин күрөштө Айсулуу Тыныбекова мындай кыргыздын атын дүйнөгө таанытып койду да. Анан ушул спорттун түрлөрүнүн ичинен карасам, бир эле ушул көкбөрүнү кыздар ойношпойт экен да. Анан көкбөрүдө ойноду деген кызды да укпаптырмын, негедирчи. Анан эмне себептен кыздар көкбөрүдө ойношпойт деп эсептейсиз? Эми мунун көкбөрүдө ойношпостугунун себеби
эрежесиз эр мушташта ойносо болот. Эмне дегенде эрежесиз болсо деле мындайчасын айтканда адинге адинде мушташса болот. Ал бул немеде ойногоштугунун себеби бунда жыйындын ичинде удар катуу болот. Ат менен ат кагышат, палбан менен палбандын тизелери кагышып кетет. Аны ошондойлордо кыз баланын баары бир тенези назик болот да. Ал жеке мушташта кыз менен кыз мушташат. А бунда эркектер менен кагышканда кыздардын сөөктөрү чыдабайт. Жок, балким кыз келиндер арасында көкбөр болсочу. Жок, кыз келиндердин арасында көкбөрүн чыгазып койсо ойношу мүмкүн. Болобу, ойносо болот. Себеби мындай кыз куумайга ат чапкан кыздарды, ат чабышта бар мисалы, ат чабышта не кылган чапкан кыздарды көргөм. Ошондой нерсени өздөрүнчө бир бөлүнүп алып туруп, алигинтип ойнотсо, неме кылса болот. Болчу да, Аны үчүн болчу да. Аны үчүн эле дагы бир жерде бир маселе турат да. Ал маселе ат минбегендик. Ат минип, ат үстүндө ойноп жүрсө, кыз бала деле жарайт. Машыгат жарайт. Анан азыркылар жалаң эле ошо казан табак менен эле кереше берип, эмне кыла берип, анан соодага кирип кетип, атты минбей атат. Конечно, атты минбегенден кийин жарабай калат да. Бирок антейин десең, илгертен эле бизде баягыдай Жаңыл мырза, Кыз Сайкал сыяктуу баатыр кыздарыбыз болуп келген. Болгон. Демек, сиз жанагы кыз келиндердин үйдө эле тамак оокатын кылбастан ат мингенге чакырасыз, ат мингенге чакырып, ушу ат жалында неме кылса, ойносо, ат жалында ойносо болот. Кыздардын өзүнчө кылып, команда кылып коюп, мунун деле неме кылып коюп, 3-3 кылып неме кылып койсо, булар деле болот. Анан булардын өзүнчө эле алдырып келип туруп эле жыйынга салып берсе, улакка салып берсе, анда болбой калат да. Ошондуктан булар өзүнчө команда кылып салып койсо, кыздар деле ойнойт. Кыргыздын кыздары ушу күрөшкө жарап аткан. Дүйнөнү таң калтырып аткан кыздар эмнеге жарабайт? Жарайт. Ошо болот. Демек, келечекте ушундай бир кыз келиндер арасындагы көкбөрү командасы чыгып калышы ыктымал, Ыктымал. Кула каласа кылса болот муну. Кылса болот. Бул камчыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Өзгөчө экен, Өзгөчө камчы. Ошо балдарым эстелик болуп калсын деп атайын ошондой заказ кылып кылдыргам. Тоот экенин мүйүзүнөн кылынган камчы. Бул камчы Кыргыздын өзүндө мындай жазын айтканда эң негизги, эң шарттуу, эң белгилүү курал эсептелет. Себеби эң ишке түшкениңде оозуңда тиштеп турган камчың оозуңан учуп кетсе жыгылды эсеп болот. Жыгылды, оозунда турган камчысын эптей албай оозунан учуруп бердиби, демек мунун күчү жетпей калды, жыгылды эсеп болот. Анан жоого барганда камчыны бүлдүргөзүнөн монгондой кылып илип, эрдин кашына салбаңдатып, атын жетелеп келсе, жоодогу баатыр өлдү эсептелген. Анда бирине паланчы баатыр өлдү деп айтпаганда, ошо менен белги менен мындай билдирген. Камчыны моногундай кармап, аттан ыргып түшүп, зардаранып базып кетип аткан адамды бул мушташканы келди. Же болбосо ачуун менен келди, бул жоодон кайтпай турган деп билдирилет. Камчыны колуна кармабай түшө турган болсо, муну эзептебей эле коет. Себеби бул колунда камчысы жок экен, кол менен эч нерсе келбейт деп эзептебейт. Ошон үчүн камчынын сырлары өтө көп. Муну этият кылыш керек. Анан үйдө турган жерде деле камчыны бүлдүргөзүнөн илип болбойт. Тилеги жаман болуп калат. Мындай. Моңдай кылып бүлдүргөзүнөн мындай кылып илип болбойт. Үйдө деле ошондой. Мына ушундай кылып туруп, моңдай жерине мыкка илип коюш керек. Кыргыздын ата бабабызда айтып келген шерттеринен бири бул. Камчы кыйык нерсе болот. Ошондуктан камчыны колунан камчысы түшпесин деген кеп. Анан жигит болсоң бир сырлуу бол, камчы болсоң 4 кырлуу бол деп илгертен айтылган сөздөр ошондон калган. Демек, кыргыздар илгери айттырбай эле ушул белгисинен эле билип коюш экен да. Ошондой белгисинен эле билдирген. Атын жетелеп,
атын жетелеп, үстіне чепкенін мындайына ұзынынан жауып, мындайынан емес, ұзынынан жауып, ана қамшысын ерінің қашына келіп, атын жетелеп келсе, ошо батыр өлді есептелген да. Ошондай белгилери Кыргызда кармалып келген. Бул жанаша баскан аттарыңыз негизи эле сарайда ынтымактуу турушабы же бири-бирине болгон атаандаштыктарды байкайсызбы? Атаандаштыктар ошо жазкы көктөмдө башталат. Жер көпкөндө жылкы деле ошо көп неме болот. Ошондой маал деле каңылдашып не кылып калбаса, калган маал бир келе турат. Анан көп деле неме кыла бербейт. Жылкыны бул мындай неме кылыш көндүрүштөн эле. Жылкыны көндүрүп не кылсаң, жылкы жаныбар өтө акылдуу болот. Ар бир нерсени мурунтан сезе биле турган нерсе болот жылкыга. Ошон үчүн муну ошонго рефлекс, миезиндеги рефлекс ошонго неме кылыш керек да. Көндүрүш керек. Ошо рефлекс ошонго неме кылса, ошо болбосо кээ бир аттарды аттын жанына алып келсең каңылдай берип башың оорутат. Ушул аттарыңыздын ичинен өзүңүзгө кайсыңыз жагат? Эми үчөөүнөн бирөөнүн жакшы, бирөөнүн жаман дей албайм. Үчөөүн деле баарын деле жакшы көрөм. Себеби жылкы жаныбардын бунун өзүнчө жакшы көрө турган жактары бар. Мунун өзүнчө жакшы көрө турган жери бар. Анын деле себеби бирин жаман дейинсең, бирин жаман дейинсең, бири. Ошондуктан катуу чуркаганлыктан алдыга семинген Апалузаны жакшы көрөм. Жаны катуулуктан мунуну жакшы көрөм. Ыктуу жагынан мунуну жакшы көрөм. Ошондой эле. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкап тургандай, жогоруда 3 ат менен таанышып кеттиңиздер. Бул мен минип турган Апалуза породасындагы кабылан. Бул кыргыздын Карабайыр аты Самурай. Кийинки дагы баягы Англия породасы менен кыргыз породасы аргындаштырылган көк тоо. Алардын ичинен мага өзгөчө ушул мен минип турган кабылан аттуу ат абдан жакты. Өзүңүздөр байкап тургандай, адамга жакын, өзү жоош, оюнда дагы өзүн мыкты жактан көрсөтүп атыптыр. Мындан ары бул породанын санын көбөйтүп, кыргыз элибизге жайыла берсин деген тилектер менен бүгүнкү аргымак көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Нуриза Маматчума кызы болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.